Assalamu alaikum agайын туугандар. Аты жөнүм Орозабы Жапар уулу. Эсиңиздерде болсо, 2025 жылдын июнь айларында ушул спорт ордосунун абалы тууралуу видео жарыялагам. Эми мен Кожомку атабыздын урпагы катары бул жердин ашканасын дейинчи, мындай жалпы жонунан жакшы билем. Анан ошого зээним кейип, канча деген жетекчилерге айтып деп жүрдүк, бирок көпчүлүгүнүн колунан келбеди. Ушул жерди оңдоп түзөп, спорт сарайы мына 1974 жылы ишке берилген болсо, ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин толук реконструкция иштери жүргүзгөн эмес. Анан канчалаган министрлер келип, мэрлер келип, премьер-министрлерге чейин келгендер болгон, бирок иш оңунан чыкпай, ушул акыбалы өтө начар бойдон турду. Анан ушул социалдык тармактардын күчү опол тоодо экен туугандар. Мен ошол YouTube каналга жарыялаганда заматтын ортосунда 10 миң деген, 100 миң деген просмотрлар, көрүүлөрдү топтоп, миң деген адамдар комментарий жазды эле да. Анан ошондон уланбай биздин мамлекет жетекчилерибиз ушундай чечим кабыл алышып, чечкиндүүлүк кылышып, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп койчу эле, ушундай оңдолуп түзөлүп атат. Мен да кубанычта болуп атам. Сен да себепкерлердин бирисиң деп айтып атышат. Эми Кудай билет. Мага эч ким сен видеоңдон улам ушул жерди оңдоп атабыз деп эч ким деле айткан жок. Бул эми болжолдуу түрдө да. Ким себепкер гана болбосун, эң башкысы ушул биздин элибизге кызмат кыла турган спорттук арена, спорттук бир жай болсо экен деген изги тилекти айткым келип атат. Бул бассейн Кыргызстандагы жападан жалгыз олимпиадалык стандартка туура келген бассейн болгон. 2007 жылдардан бери бул бассейн таптакыр иштебей калган. 2006-2007 жылдардан болуш керек. Мына дээрлик 20 жыл бул жер кызмат кылбай, ушундай таштандыларга толуп, дагы тазалап коюшуптур. Кенеки бузуп отушпайбы, снос кылып атышат. Бул жерлердеги материалдардын баарын шаардык таштанды полигонуна таштап атыптыр. Биякта эмне деген темир тезек, жыгач, кирпичтер, сонун кирпичтер кетип атыптыр. Эми муну полигонго төгүп атабыз десе, ичим ачып атат да, жанагындай. Кимге керек болсо ушуну алып кетсе деп десе, муктаждар алып кетмекпи деген ойду айткым келип атат да. Ал жанына барып көрсөткөнгө аракет кылайынчы. Мурунку видеолордон эгер телефонумда сакталган болсо, ошону дагы кошуп монтаждап силерге көрсөткөнгө аракет кылайын. Бөлкө ал десе баш алган кээ бир биздин жетекчилер ошол мен видеону жарыялаганда эмне үчүн өчүрдүм эле? Бир инсаныбызды ГКМБга чакырып, бир киши аябай эметкен экен да, мындай кодулап, сенин күнөөң дегенечи, бул жерде бир эле же эки кишинин күнөөсү жок, биякта ондогон кишилердин күнөөсү бар. Ушундай акыбалда жаткан үчүн ошону эске алышыбыз керек да. Бул жакта таптакыр бир кишинин күнөөсү жок. Дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, спорт ордосунун маңдайында киребешинде спорттук музей болгон. Чоң эле, болжолду 500 квадрат метрдин аянт ээлеген. Ошол музей дагы түбөрдү менен жок. Мына ошондой бассейн сыяктуулар дагы ондай акыбалда. Мурунку видеосун жана айтып өткөндөй болсо кошуп коем, ошондо дагы мурунку акыбалын, тазалап атканга чейинки акыбалын көрсөтөм. Ал эми дагы бир жолу ушул имараттын ичи кандай абалда экенин көрсөтүп коеюнчу. Мынакей туугандар. Кабаулуу Кожомку атындагы спорт ордосу
ошо мамлекеттик спорт агенттигинен дене тарбия жана спорт агенттигинен бөлүнүп Бишкек шаардык мэриясына өтүптүр. Бул эми канчалык туура эмес, мен азырынча айта албайм. Бирок мэрия деген канча дагы акчалуу бул спорт ордосун толук түрдө жакшы карап берет деген ойдомун. Же балким бүткөндөн кийин өткөрүп береби. 2019-жылдар болсо керек. Мен ушул спорт санайын атайын ыктыярчыларды алып келип жүздөгөн. Анан ушул жерлердин баарын тазалаганбыз да, таштандылардан арылтып. Анан эми баардыгын тазалай алган эмеспиз албетте. Бир тонналаган таштанды чыгарып, анан калганы калган. Мына ушундай абалда ондогон жылдар бою жатты. Эгерде мурда кийин ушул жерлерди оңдоп түзөп элибизге бергендечи эмне деген акча түшүнөт биякта. Бул бассейн деген 365 күн бою иштейт. Мезгил тандабайт. Анткени кышы жайы дебей иштей турган бирден бир бассейн да. Биякта тазалап коюшуптур. Туугандар, бул снос болуп элек эле абалы. Бул азыр эле чачылып, азыр эле ушундай абалга келип калган жок. Ушундай абалда жаткан спорт ордосу. Окей. Негизинен сөөгү жакшы эле болсо керек. Анан билбейм, кандай чечим чыгарышты, эмнеликтен мунун баарын снос кылабыз деп атат. Негизинен бияктын спорт ордосунун башкы инженери сөөгүн калтырып, ушул боюнча эле улантып кетсе болмок деген өзүнүн пикирин билдирип атат да. Жеке сүйлөшүп калган ошондо айтып калды. Мынакей. Бул жагы Исанов көчөсү, Горький паркы. Горький паркы. Бул жак көчө болсо Muratbek Rıskулов атындагы көчө. Ал эми спорт сарайынын маңдайы. Бул Рыскулов көчөсү, ал менен маңдай жагы өзүңүздөр билгендей Тоголок Молдо көчөсү. Дээрлик 3 гектар жерди ээлеген ушундай спорттук аянтча. Эми ол бир чети оңдолуп атканына абдан сүйүнүп атам. Абдан. Жетин албай дебеймби? Кыскача ушундай туугандар. Эмнеси болсо дагы жакшылыкка болсун. Аягы жакшылык менен бүтсүн буюрса. Керек четтин баарын тозушуп иш жүрүп атат. Иш илгери болсун. Ким ушуну баштаса дагы, ким ушундай чечимге келсе дагы азаматсыздар. Спорт сарайынын арт жагы. Эшик жактарда мышыктар уялап, бияқта наркомандар келип байырылып калган, жерге айланып калган, тилекке каршы.
Биз көбүнчө эле спорт сарай десе эле баягы концерттик жана спорттук иш-чаралар өтө турган жерде эле көрөбүз да. Арты ушундай кыйрап калганын биздин жетекчилер кайдан көрсүн, кайдан көрсөтүшсүн. Ушул жерлер ижарада болду, талкаланганы талкаланып жатты. Ушул жерлер биз сактап кала турган болсок 20 жылдан бери эмне деген каражат тап келмек. Негизинен мунун сөөгү жакшы эле сыяктуу көрүнүп атат. Эми адистер өздөрү чечет да. Кайра башынан курса башынан курушат. От казандарды көрдүңүздөрбү туугандар? Канчалайган тоннаны, ондогон тоннаны батырат го ичине. 3, 4, 5, 6. 6 от казан бар экен. Мынакта трубаларды көрдүңүздөрбү? Бассейн тарапка кетчү трубалар. Ушул от казандар менен ысып анан кетет окшойт. Мынакей арак да тура сыяктуу. Мынтип жеке менчик турак жайлар, фермалар мынтип зыңкыйтып салып атышат. Ал эми спорт сарайынын келбети ушундай эле. Кебетеси, акыбалы мышы кыйлаарлык деп коебу кыргыз. Негизинен ушул турак жайлар турбайбы, мына Кожомкул плюс деген турак жайларда бул. Ушул спорт одосунун жанына салган үчүн ошентип атап коюшса керек. Royal курулуш компаниясы салган. Эми ушул жерлердин баары спорт сарайынын аянты болгон. Тилекке каршы ушул жерлердин баары жеке менчикке өтүп кеткен мынакей. Калп айтпасам 2014-жылдар болсо керек. 2014-жылдары ушул турак жайлар салынып баштаган. Анткени мен бир турнирлерден улам эсимде да. Ушунун баарын текшериш керек негизи. Мамлекеттин жери спорт сарайына тиешелүү. Эмнеликтен, кандай себептерден ушундай турак жай салганга өтүп кеткен. Аралыгы өтө жакын. Бuyakta спорт сарайына мындай спорттук, концерттик, маданий иш-чаралар болгондо эле машина батпай эле ошол жакта пробкада. Аралыгы абдан жакын. Бuyakta Олимпиадалык комитет отурат. Улуттук олимпиадалык комитет. Бүгүн күнгө жекшемби болгондуктан, жок, ишемби, 6-күн болгондуктан эч ким деле жок. Мен сиздерге спорт сарайынын маңдайынан көрсөтүп коеюн деп баратам. Биз көпчүлүгүбүз, эл журтубуз маңдайынан эле көрөт да. Мына бул чоң залдын ичине эле кирет да. Ар жагында жана мен көрсөткөн жерлерди көпчүлүгү көргөн эмес, билген эмес дегендей. Биздин чоңдор келсе да аяк жакты көрсөтмөк беле. Ирип-чирип жаткан жерлерди.
Ал болсо мына жаштык арена деп мурунку кичи аренаны буякта арзуу деген, тайм аут деген кафелер бар болчу, тамактануучу жайлар, ошонун баарын алып туруп жакшынакай жаштык деген арена салып койду. Кандай сонун. Мынакей. Кандай кооз архитектуралык көрүнүшкө ээ. 1974 жылы салынган, дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Бул таштарды болсо буякта чаңы чыгып эле топурагы чыгып жаткандан гүл тегилет жайкысын. Калган убактарда чаң басып жаткандан ушундай 6-7 жыл мурда ушундай таштарды төгүп койгонбуз. Ушундай жатат эми. Бул айкел тилекке каршы эч кимдин карамагында эмес. Азыркы күнгө чейин 2004 жылы тургузулган. Ошондон бери же спорт агенттиги же Бишкек шаарынын мэриясы карабайт. Мен тамашалап коем, бул урпактардын карамагында депчи. Колубуздан келишинче карап жүргөнбүз. Эми спорт ордосун мэрия өзүнүн карамагына алды. Биз көп жолу мэрияга кайрылып, ушул айкелди тазалык ишканасы тазалап, өзүңүздөрдүн балансыңыздарга алсаңыздар деп көп жолу кайрылганбыз, бирок майнап чыккан эмес да, эми чыгып калар. Ушул 2019 жылы 130 жылдык мааракесин алкагында ушундай отургучтарды, скамейкаларды орнотуп, мындай урналарды тастай турчу. Ушунун баарын орнотконбуз. Мурда спорт сарайы негизделгенден бери негизи мындай урналар, отургучтар болгон эмес. Анткени муну орнотконубуздун себеби ушул иш-чараларга, маданий иш-чараларга бизден кары картаңдарыбыз, кош бойлуулар, майыптар келип калышы мүмкүн, жаш балдар, анан отура турганга жер жок. Ушул сыз жерге, ушундай жерлерге, бордюрларга чекелерине отуруп жүргөн көп көрчү элем да. Анан мэрияга ошол убакта мэрге кайрылып, анан уюштуруу комитетинде мэрияда болгондуктан ушундай отургучтарды жасаганбыз. Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосу. Негизги кире бериши бул жер. Дээрлик 3000ге чукул кишини батыра турган бирден бир биздин спорттук жайыбыз. Ал эми музей каякта болгонун мен көрсөтүп коеюнчу. Ушул жерди кайрадан музей кылыш керек деген ойдо бир нече жылдан бери аракет кылып жүрөм. Кудай буюрса тилегибиз ишке ашып калар. Жакын арада президентке дагы кайрылайын деп атам. Спорттук музей ачуу боюнча себептегенде мамлекетибизде бир дагы спорттук музей жок. Мурда ушул жерде спорттук музей болгон. Мына кандай чоң жерде, кандай сонун жерде ушундай спорттук музейибиз болгон, бирок бүгүнкү күндө ал музей жок. Бул жер жеке тарапка ижарага берилип кеткен. Мурда бильярд болгон, ашкана болгон, анан кийин офис болуп жүрдү. Азыр эмне экенин билбейм. Ушул жерде, мына ушул жерден кире бергенде музей болгон. Мен ичине музей ачпадым беле, фойе жака. Ошол музейди ушул жака көчүрүп келип, Кожомкул атабыздын жалпы спорттук музей кылганга болгон аракетибизди кылып жүрөбүз. Аракетке берекет дейт. Анан азыр спорттук музей эмне болгон десеңиздер, ал жок, түбү орду менен жок. Бир да экспонат сакталган эмес. Бир дагы экспонат сакталган эмес. Бул качан жок болгон? Эгемендүүлүк алган жылдардын
кайсы жылдар экен так эч ким билбейт. Биякта спорттук музей болгонун көпчүлүк чиновниктер да билбейт да. Анан президентибиз өзү спортко жакын киши. Менимче ушул демилгени кош колдойт деген ойдомун. Бар болуңуздар. Бизден мекендештер өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди, сунушуңуздарды да жазып койсоңуздар болот комментарий бөлүгүнө. Жалпы жонунан ушундай.